АКШнын согуштук учактары Багдадка жакын жерде Ислам мамлекетинин согушкерлеринин позициясын көздөй абадан соккуларды урду. Аба соккулары согушкерлердин чабуулуна тушуккан Ирак аскерлерине колдоо максатында жасалды. Мексикадагы бороондон улам 30 000 турист эч жакка чыга албай отурат. Аймактагы бардык аэропорттор жабык. Шамалдын ылдамдыгы 120 км/сааттан ашат. Бүгүн Москва биржасында $1 баасы алгачкы жолу 38 рубльдан жогору болду. Евронун да баасы өсүүдө. Рубльдин арзандоосу Украинадагы окуяларга байланыштуу Батыштын Орусияга каршы киргизген санкцияларынын жана мунайдын дүйнөлүк базардагы баасынын төмөндөсүнүн фонунда жүрүп жатат. Бир жумада Кыргызстанда сасык тумоого кабылгандардын саны 1,5 эсеге көбөйдү. Алардын дээрлик 70% жаш балдар. Оорунун күч алганы быйыл сууктун эрте түшүшү менен байланыштуу экенин дарыгерлер айтат.